Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкө аймагынан алынган жаңылыктардан тышкары биздин бөбөктөрүбүздү кубанткан ушул мультфильм менен дагы бир маалымат алып, өзүңүздөргө азык алдыңыздар деген ишеничтебиз. Азыр болсо биздин таңкы конок рубрикасына кезек келип жетти. Андыктан биздин студияда келген конокторубуз бар. Алды менен конокторубузду тааныштыра кетели. Окутуу билим берүү борборунун директору Азамат Абдылдаев келип отурат. Жана ошондой эле билим берүү борборунун окуучусу Умида Мырзакаримова келип отурат. Алгач кутман таңыңыздар менен. Таңкы маанайыңыздар кандай? Жакшыбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келип. Мынакей биз жогоруда таанышуудан кийин эле сиздерге а дегенде бере турган сурообуз ушул кесиптик билим берүү тармагы тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Айтсаңыздар, мынакей сиздердин окутуу билим борбору качан негизделген? Кандай таризде ушул мына медреседе буга чейин ушул ойлошот да, сырттагы жөнөкөй эле маалыматы жок адамдар медреседе окуйт десе эле Куран үйрөнөт деп түшүнөт да. Бирок тескерисинче азыр ушул медреселерде дагы кесиптик шыкка тарбиялоо боюнча аркы түрдүү иштер жүрүп келет. Мына ушулар менен кызматташуу сиздерде кандай жүрдү? Ушулар тууралуу кененирээк биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө маалымат берсеңиздер. Биринчиден ошо эме телевизор көрүп аткандарга салам барына. Биз дагы жакшы келип алдык. Биз дагы ошо сүйүнүп атабыз сиздер менен бүгүн передачага катышып, Элтер каналын элдин баары көрөт, жакшы канал. Биз ошо өзүбүздүн учебный центрибиз, окутуу борборубуз 2007-жылы уюшулган. Уюшулуп жылдан жылга ошо проекттер менен окутуп, элдерди окутуп жүрүп, 2015-жылы АВЭП фондусу бар. Ошо Кыргызстанда АВЭП фондусу проект жазып посольствого Америкадагы Кыргызстандагы элчилигине. Анан утуп алышат. Утуп алышыптыр да. Утуп алып анан бизге ошо проектти жарыялап, конкурс катышып, окутуп бергиле деген конкурс коет. Анан ошондон баштап биз конкурска катышып, көрөлү деп катышып калып, анан ошо менен анан утуп алдык 2015-жылы. Утуп алып ошо биз азыр Чүйдө, Таласта, ошо түштүктө дагы учебный центр утуп алып, аякта да окутуп атышат. Биз ошого катышып, анан ошондон баштап окутуп калдык. Биз жерден эми Америка менен АВЭП коомдук фондунун элчилигине, анан АВЭП коомдук фондунун өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени булар аябай туура багытты тандашты, туура пайда иш жасап атышат да. Бизди окутканда да ошо биринчиден ошо проектте жакшы жазылыптыр. Медреседеги базаны биринчи чыңап беришти. Окуунун шарт түзүп беришти да. Биздин мугалимдерди окутуп даярдап беришти. Модулдук иштерди дагы иштеп чыгып, мугалимдер менен чогуу иштеп чыгыптыр. Анан ушу лайыктуу медреседегилерге да пайдасы тие турган, убактысын албагандай кылып, учебный план, жанагы окуу планды баарын түзүп берип, анандай жеңилдетип беришти да. Ошондо биз 1 айлык курсту окутуп берип аттык. Сваркадан окуттук, швеядан окуттук, арычылыкты окуттук, сварканы окуттук, поварду окутуп бердик. Биздин лицензиябыз бар болчу, ошо Министерство образованиядан билим берүү алдык да. Анан ошого карап бүт документтерди текшерип туруп, анан бизди ошо жаратып, ошондон баштап азыр 4 жылдан бери 3-чү фазасын окутуп келатабыз. Жакшы экен. Мына азыр Кыргызстанда окуу жай көп. Университеттен баштап, академиядан баштап, кесипчилик лицейге чейин окуу жайлар бар да. Бирок бүткөн студенттердин баары эле иш менен камсыз боло бербейт. Кайра эле көп эле базарга кирип кетишет, дипломду сандыкка салып коюп. Сиздерде кандай ушул жагынан окуп бүткөндөн кийин, кесип алып чыккандан кийин иш менен камсыз кыласыздарбы? Эми бул боюнча жакшы суроо. Бизден ошо высшее образованияны бүтүп алып, кайра келип окуп аткандар да бар биздечи. Окуп, сварка, швея, поварду окуп алып, Россияга барып иштеп аткандарды угуп атабыз, сүйүнүп атабыз ошого. Анан Кыргызстанда эме жумуш аз болуп аткандыктан анан Россияга кетишет. Биз ошо окуп бүттү деген ошо сертификат беребиз.
ичинде кадимкидей кладыш жасап эмнени окуду баарын жазып берип туруп беребиз дагы ошо менен баары иштешет. Иштеп мына биздин азыр Кыргызстанда ошо Швея кичине өнүгүп баратат, ошо Швеяда көбүрөөк иштеп атышат. Иштеп иш жасап атат. Анан биз бул билим борбору учебный центрда биз кыска мөөнөттөгү курстарды окутабыз. Бул жерден азыр эми баары эле высшее образованияга тапшырайын дейт, бирок акча жагынан кыйналышат. Мүмкүнчүлүгү жок болуп атпайбы. Ошон үчүн бул кыска мөөнөттө окутуп, элге пайдасы деле тийип атат болуш керек. Биз эми Кыргызстанга кичине салым кошуп атабыз да өнүгүүсүнө. Мынакей биздин Умидада да отурат. Сиз кайсыл кесипти тандап алдыңыз? Ушул кесибиңиздин үзүрү жемиши канчалык болуп атат? Азыр иштеп баштадыңызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биринчиден, мен кандай окуп калдым? Мен негизи эле ушу медресеге диний жактан илим алыш үчүн баргамда, ал жакка барып үйрөнүш үчүн барып калганда ушундай курс ачылып калыптыр, Абеб фонду тарабынан. Ошол жакка жазылып, анан ушундай окуп калдым. Ал жактын жемиши буюрса жакшы эле. Өзүм окуп үйрөнгөндөн кийин иштеп, ата-энеме бир аз жардам тийип, өзүмдү камсыздап жатасыз. жатам. Бирок өзүңүз айтып атпайсызбы жогоруда ушул кадимки эле ушул медреседе ушул диний билим алганы барып, анан ушундай туш болуп калдым деп. Эмнеси менен сизди кызыктырды? Мисалы, кайсыл багыттар бар экен? Ошол жерде окутуу шарттары кандай экен? Канча убакта окуп үйрөндүңүз? Жакшы суроо. Ал жакта шарттары өтө жакшы. Ушу Абеб фонду бизге шарт түзүп берген, илим борбору. Кызыкчылыгы бул негизи эле бул тегүүчүлүк кесип ар бир аял затына керек деп эсептейм. Мисалы, ал жакка кызыккан себебим мен өзүм керектүү нерсени кээде базардан издеп таппай калам да. Ошону өзүм бычып, тигип үйрөнүш үчүн, ошол үчүн кызыгып, ошон үчүн ошол жакка кирип окудум да. Окудуңуз. Канча убакыт окудуңуз? Биз ал жакта 1,5 айлык модулдук системамен окудук. Биздин медресенин бир өзгөчөлүгү, ошол жакка модулдук системаны окуп бүтүргөндөн кийин дагы ошол мугалим менен эле ошол жылдын аягына чейин окуган мүмкүнчүлүк бар да. Биз мисалы 1,5 ай окуп сертификатыбызды алгандан кийин ошол жылдын аягына чейин кайра андан ары окуп кете беребиз. Сертификатты алганга чейин дагы талаптар кандай экен? Окутуу талаптары, мисалы үчүн сиз ошол сертификатты алып атканда сен даяр кесиптин ээси болдуң деп эле колуңузга 1,5 ай өтүп кетти деп эле берип койдубу же сиздин үйрөнүп канчалык бир деңгээлде билимиңизди текшерип анан сертификатыңызды бердиби? Ооба, ал жакта талаптар көп болчу, аябай жакшы окуп, үйрөтүп. Негизи эле сертификатты эле берип койбой, албетте экзамен тапшырасың, экзаменден өткөндөн кийин сертификатты аласың. Мен да кошумча айтайын. Бизде ошо профессионал мугалимдерди алабыз. Договор түзүп турган ошолор бар окутат. Бизде азыр биякта лицейдин мугалимдери бар. Күчтүү. Анан лицейдин мугалимдери мисалы ошо медресеге барып биз менен контракт түзүп алып барып окутуп беришти да. Кээ бир вопрос болуп калышы мүмкүн. Билим центрде кайдан тренерлер болуш керек депчи. Бул жерден эми биздин ошо лицейлерде да мурунку мугалимдер бар, күчтүү. Ошолор менен сүйлөшүп, конкурс чыгарып, анан барып ошол жерден окутуп беришти. Булардын окуусун эми теория, анан окуйт, практика сразу иштешет да. Ошо теория менен экөөнү айкалыштырып атып, бат үйрөнүп өткөн дагы, булардын базасында медресени биздикин окуп бүткөндөн уже практиканы почти 1 жыл кайра ошол эле базада кайра өзү материал алып келип алып, өздөрү тигип үйрөнүп алып уже кызыгуу болот экен да. Кээ бир жерде окуйт дагы кетип калат, иштелбей калат, практика жок, калып атчы да. Бул медреседе ошо окуп атып уже кайра эме болуп атат да, практикасы күчтөнүп атат да өздөрүнө. Бизден окуткандан тышкары да бир мастери болот ошол жердечи. Ошо помещениени карабаган, швейни иштеткен мастер бар. Ал эжеде окутуп, ошол жардам берип, көрсөтүп атып, уже интернеттен алып антынтип атып, уже дагы өнүктүрүп, буларды ошо эме кылышты да. Биз да ыраазы болуп атабыз ошо эжелерге дачы. Ошо медресенин жана устастары дагы молодец, жакшы да, кызыктар да. Ушу биздин балдарыбыз уран менен эле калбай деп, ушу проектке чуркап келип, бизге ушул керек деп чуркап аткан ушу биздин медресенин мүдүрлөрүнө да рахмат айтып коюш керек да. Анткени жанталашып атат да ушу Кыргызстандын адамдары өнүгүүсүнө. Айрыкча жакшы мынакей медреседе кийинки мезгилде ушул окуу жагы колго алынып атат. Негизинен бул сиздер көбүнчө кайсыл район, аймактарга, айыл жерине да көбүрөөк ыктайсыздарбы? Ооба, анткени
бизде деген ошо кайсы жерде муктаж болсо барып Өздөрү группа кызыктар топтосо, бизди чакырышса, барып ошол жерден келишим түзүп, меморандум түзүп, помещениени даярдап туруп, анан ошол жерден биз эми 1 айлык курсту барып окутуп берели деп 20 баланы бияка алып келбей, ошо бир тренер барып окутуп берип атат да, ошондо кичине эффектүү болуп атат. 20 баланын расходу канча болот? Жолдо калып калып атат акчасы. А биз бир эле тренерге акча төлөп беребиз, ошо барып ошол жерден окутуп, и ошо базасы да жакшы окутуп берип атат да. Даже кайсы медреседен азыр долбоор болбосо деле кээ бир ошо өздөрү баштап атат, ушу бири-бирин көрүп, кой бизге повар окутуш керек экен, компьютер окутуш керек экен дешип, базаларын уже кээ бир медреселер өздөрү чыңап атышат. Бул долбоорду дагы улантып берсек экен деп атышат. Мындай жакшы болуп атат да мындай. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар экен. Ошол жарнаманы көрүп алалы, андан соң биздин маегибиз улантылат. Встречайте! Новая линейка тарифов супервыгодный премиум от Мегаком. Мы меняем правила. Полный безлимитный интернет и звонки внутри сети. Соцсети и мессенджеры без ограничений. А еще бесплатные минуты на других операторов. Плати как тебе удобно. За 7 или 30 дней. С новым супервыгодным тарифом интернет затягивает. Подробнее на super.megacom.kg. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда. ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8-де ыңгайсыз суроолор теледолбоору ого чыгат. Берүүдүн архивин Азаттыктын YouTube'дагы каналынан жана Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТР каналынын Кутма таң берүүсүндө таңкы конок рубрикасына ортоктош болуп жатасыздар. Биздин студиядагы конокторубуз менен болгон маегибиз мындан ары улантылат. Конокторубузду дагы сиздерге тааныштыра кетели. Окутуу билим берүү борборунун директору Азамат Абдулдаев келип отурат. Ошондой эле билим берүү борборунун окуучусу Умида Мырзакаримовалар биз менен маектешип аткан убагы. Негизи эле ушул окуу тармагы сиздерде, кыздарда, балдарда ширетүүчү деп атпайбызбы? Ширетүүчү, бала арчылыктагы өтө жакшы кесиптер да. Ушул боюнча дагы кызыгуулар көп болуп атабы? Көп болуп атат. Кайсыл кесипке болгон баягы сороталар күчтүүрөөк болуп атат? Мисалы, проект аркылуу бир медреседе 3 группадан, 2 группадан окутуп бүтүрүп, бекер окутуп бердик проект аркылуу. Окутуп беришти. Эми окутуп бергенден кийин булардын талабы дагы кайра өздөрү акча төлөп окуш керек. Төлөп окутуп, азыр уже кайра жылына 3 группадан, 2 группадан бүтүрүп, дагы очередте туруп атышат да. Анткени медреседе деген бүтүрүүчүдөн бир 20 бала, 30 бала бүтөт. Ошолор деле окутабыз. Калгандары 3-курска же 4-курска келгенде ошолорду өздөрү акча төлөп окуп кетип атышат. Кызыгуулар. Анан даже ошол айылдан келип окуп атышат. Башка медреседен келип окуп кетип атат да, уже кызыгуулар болуп атат бизде жакшы. Биринчисинде бекер окуйт. Биринчисинде мисалы Авеп коомдук фондусу жана проект жазганда оборудованияны алып беришти. Ошол эки жабдып берди, помещенияны бүт ремонтун медресе өзү жасады. Биздин мугалимдерибиз окутуп берди. Ошо окуучулар үчүн ошо Авеп коомдук фондусу төлөп берди да. Америка элчилиги төлөп берип атат да. Ошол эки төлөгөндөн кийин анан бизди бекер окутуп бердик. Ошо балдар төлөбөй окушту. Андан кийин эми улантабыз дейсиз? Улантабыз деп уже алар кайра платный өздөрү төлөп окуй баштады. Ошол Швеядагы оборудованиясы кайра кызмат кылып медресеге жардам берип атат да. Мисалы Швеядан бирдеме тигет, медресенин жанагындай бирдемелерин тигип берет, чехол, жер төшөк, сүннөт жана кийимдерин тигип берет. Устастарына бир кийимдер заказ берип калат. Ошондон пайда түшүп, медресеге да пайда түшүрсүн деген максатта да эми. Анан дагы эң жакшысы ошол алынып келинген, ошол медресеге түзүлгөн баягы кесиптик окуулардын шартына ылайыкташтырып, ошол сиз айтып аткан жабдуулар менен камсыздалып атпайбы? Кийин ошол медресеге калып калат, эң баардыгы. Эми ошол балансында кайтарылып калып, жылда ушинтип окутуп туруш керек. Уже бул долбоор токтогон
кээ бир медреселерде токтоду, бирок окутуп атышат да. Өздөрү улап кетишти. Улап кетишет. Ошо муфтият дагы ошо көзөмөлдөп атат, ошол окуп атабы, кандай болуп атат, жакшы болуп атабы деп. Биз дагы барып окутуп атасыңарбы, группа топтодуңарбы, абе фонду да кандай болуп атат деп ошо көзөмөлдөп мындай медресеге жардам берип атат да, медреседеги окуучуларга. Мындайча айтканда кесиптик билим берүү ушул медреседе жайылууда да, Жайылууда да. Анан үмүт айтсаңыз, мына ошол окуп кеткенден кийин дагы сиздер менен мына азыр өз алдыңызча кеттиңизби медреседен толук билимди алып бүтүп, кайрадан барып ошол байланыш улануудабы? Албетте. Эми окуп кеткен жериңе барып, менден кийинки сиңдилерим окуп атат ал жакта, аларды көрүп байланыш бар. Негизи эле ошол окуйм деген улан кыздарга эмне деп айтат элең? Эмнеси менен баягы артыкчылыгы эмнеде да? Эмнеси менен кызыктырат? Тигүүчүлүк кесиппи? Негизи эле ошол жердеги кесиптер. Көрүүчүлөргө мисалы билим берүү борборунда. Окуйм деген кыздар окугула дейм. Ал жактын өзгөчөлүктөрү шарттары кызыктырат, шарттары жакшы, шарттарын түзүп беришкен бардыгын. Мугалимдер жакшы. Ошо. Эң негизгиси өзүңүз кызыктар болушуңуз керек. Эң негизи жүрөктө болуш керек. Үйрөнүүдө бул мисалы үчүн ар бир кесипти үйрөнүш дагы оңой эмес да, мындайча айтканда, сиз негизи өзү ушул тигүүчүлүк кесиптин ээси болсом деген бир кыялыңызда болду эле же ушул кесипти үйрөнүп кете алам деп бир өзүңүздө талап болдубу? Жок, негизи кызыктар болгон болуп, мен кичинекей кезимден эле бар. Мен нежелерим көйнөк тигип, ошолорду көрүп кызыгат элем. Өзүм кызыгып жүргөн учурда ушул туш келип калды да. Ошентип окуп кеттим. Анан айтсаңыз, мына ошол жогоруда айтып атпайсызбы, бал арачылык боюнча дагы. Бул боюнча сиздер атайын айыл жергелерине барып баягы мына азыр аймактарды өнүктүрүү жылы дагы болуп атпайбы? Ушундай бир шарттардын негизинде үйрөтөсүздөрбү же кандай? Ошо мисалы мына Койташ медресеси бар. Ошол жерде деген ошо арынын жанагы оборудованияларын бүт баарын алып беришти да. Даже 5 челек жанагы арусу менен алып беришти да. Алып берип ошо бал алып, ошо медресе өздөрү ошо менен да пайда көрүп сатышат да, сатып. Өздөрүнүн балдарына эме кылышат. Андан тышкары ошо арычылык деги бул ару деген кышында кандай жашаш керек, жайында кандай иш кылыш керек, ошонун бүт баарын ошо медресеге барып ошол жерден барып окушат. Анан бер жактагы жанындагы медреселерден, айылдагы балдар да келип окушат да ошол жерден кызыгып. Бул жерде деген эми окуу эч качан кеч эмес. Кээ бирөө 40 жашта да эле, 50 жашта дагы кызыккандар бар азыр. Балча элекчимен жакшы болуп атпайбы? Андан тышкары бул жерден азыр мына кыздарыбыз окуп алат дагы өзүнүн шыгын да билип алышат да. Кыска мөөнөттө азыраак акча кетет, бирок шыгын билип алат. Мен бул Швеяга шыктуу экем деп иштеп кетет. Окуйт, бирок шыгы жок болсо, мен буга шыгым жок экен деп башка кесипке кетет да. Бул жерден дагы жеке эле окуу эмес, жеке эле окууну карабайт, шыгын да көрүшөт да, өзүм мен шыктуу экем ушуга деген максатта окуу болот да. Анан ал жерде балдар, кыздар аралашып окушабы же өз-өзүнчө талаптар барбы? Ушул жерде талаптары, бул медресенин өзүнүн талабы бар. Кыздар окуган жерге мисалы балдар окубайт. Балдар окуган жерге кыздар окубайт. Анткени буларда деген эми мындай өзүнүн шарттары, өзүнүн ички мыйзамы бар да. Ошо менен окушат. Андан тышкары бул медресенин балдарын айта кетишибиз керек. Биздин тренерлерибиз ошо лицейлерден алдык. Алганда келип айтып атышат да, ушундай тунук, мындай бат кабыл алуулар бат экен, жакшы кабыл алат экен. Бир гана булардын ал жерде телефон деген уже билишпейт медресе. Бир нерсени айттыңбы, кабыл алуусу баттагы, бат жатта бана бат үйрөнүшөт экен да. Ушуга биздин тренерлерибиз таң калып ушундай эме кылып атышты да. Экзамен бергенде дагы мындай Куранды кандай жаттаса, так ошону да мындай жаттап алып туруп, мындай экзамен бергенде да бизди таң калтырып атышты да. Анткени булар только таза, жүрөгү таза, акыл эс мындай таза иш менен турат экен да. Медресенин ичи эми абырасы таза. Абырасы жакшы. Жакшы. Негизинен эми билим берүү борборунун келечеги кандай болот? Келечекте дагы кандай максат? Эми келечекте мен ушу билим борборун биз өкмөткө ошо налог төлөп пайда келтирели, өкмөттөн акча бергиле деп биз ушу элден дагы акча берип бизге төлөп
окутуп ушурекини дагы мындай кеңейтишибиз керек. Анткени өкмөт азыр баардык эле окуу жайларга акча төлөп жете албайт да. Ошон үчүн биз дагы бизде учебный центрлар көбүрөөк болуп, анан ушундай окууларды элдер өздөрү төлөп окуса кызыктар болот экен. А эгерде элдер төлөбөй, өкмөт төлөп эме кылса кызыктар болбой эле мындай бекер эменин татымы жок дегендей, туздун татымы жок дегендей болуп мындай көңүл коош карайт. А эгерде платный өзү төлөсө, чуркап келип окушат дагы, анан биз ошорекини кийинчерээк мындай чоң лицей, менчик, жеке менчик лицейге айланталы деген максатта биз азыр спонсорлорду издеп атабыз, жерлерде филиал ачып уюштуралы деген максаттабыз да. Мен эле эмес, башка дагы ушундай учебный центрларыбыз бар. Буюрса алар дагы ою ушундай да. Бизде убакыт чектелүү, мына көз ачууганча убактыңар чектелүү эле аяктап баратат деп режиссер биздин кулагыбызга шыбырап атат. Ошон үчүн сиздерге эркин микрофон берели, мүмкүн айтар сөзүңүздөр бар чыгар эл журтубузга деген. Рахмат. Мен анда ушул жерден ушу биринчиден ушу Америкадагы Американын Кыргызстандагы элчилигине, Авеп коомдук фондуна, муфтиятка, биздин өкмөт башчыларыбызга, ушу билим бар тармагындагы министерстволорго ушундай бизге ушундай эркиндик берип, ушундай иш жүргүзгөнүбүзгө тоскоолдук кылбай, ушундай жардам берип аткандарына мен ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман, окуучуларыбыздын атынан, коллективибиздин атынан ыраазычылык билдирем. Андан тышкары ушу бизге келип, ушу долбоорго катышып, ушундай окууга, медресеге келип окуп, эгерде кай жерде уюштурабыз десе, биз менен байланышып, биз менен окуйбуз десе, барып филиал ачышып, мындай иш жасаганга биз жардам бергенге даярбыз. Жакшы. Омида. Ошол передачадан пайдаланып, мен ошо өзүбүз окуткан медресебизге жана ал жакта окуткан устаздарга, мугалимдерге, ал жактын мүдүрлөрүнө, ошо Кыргызстандын Американын элчилигине баарына ыраазычылык билдирип кетем. Рахмат баарына. Сиздин дагы азыр өзүңүз тандап алган ушул кесибиңиздин үзүрүн көрүп, жемишин көрүп, жакшы бир биз кызыккан кийимдердин үлгүсүн чийип, тигип, бизге мындай биз көргөндө деп өзүңүздүн бир мүмкүн сиздин да бир убакыттар келгенде өзүңүздүн жеке ушул кийимдериңиздин коллекциясы чыгып калган убактарга жетиңиз. Ошол мезгилде биздин студияга келиңиз деп. Ооба, ал күндөр алыс эмес болсун, Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуздар. Мына алдыда ошол жаштарды, келечек жаштарды дейт, жаштарды окутуп, билим менен кесип берип, дайыма кесипке, ишке камсыз кыла бериңиздер демекчибиз, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Элтер каналынын Кутман таң берүүсүн мындан дагы улантып көрө бересиздер. Азыр болсо сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырмакчы.